Эрболду тартып аткан турбайсың, кандай экен? Муну аткарып көр, тигини аткарып көр демек да. Мейли болосуң дейм. Джеки Чандын киносун көрүп, ошол кинодон кийин актер болом дейм. Окуу жайды бүткөн эмесмин, бирок Сүйгөн кызына жетпей калган адамдын ролун көбүрөөк ойнойт экенсиз да. могу пик мен жете элекмин. Кайсы жактан болосуз? Кубанып ойной бермекмин. Эң оор күнөөгө адам болуш. 3-сезон эмне болот экен? Чөчүн киши 3тө өзү негизи. Ал жакта баш каармандардын бири ойноп атасыз. Мен жайнанын артынан чуркабайт элем деп койбойсузбу? Спойлер болуп калат. Жетпей калган сүйүү, балким да. Канча убакытта 10 килограмм таштап жүрөт. Ачка калсам да эмне болсом да ойной берем. Кебиргенге да Кебиргендерим, булчуңдар чыгаргандайым. Аялыңыз, барба ал жака десе угуп отуруп каласызбы? Ох. Кудай кааласа эч ким сындыра албайт. Мен ошого эле ишенем. Ушуларга жооп берип кетпейсизби? Мен кете берейин. Саламатсыздарбы, урматтуу Маек подкастынын көрүүчүлөрү, катталуучуларыбыз, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан мен Нуркыз Мерланбекова. Урматтуу катталуучулар, сөзсүз түрдө биздин каналыбызга жактыруу белгилерин басып, ошондой эле өз ой пикирлериңиздерди калтырып кеткенди унутпаңыздар. Себеби сиздердин ар бир жазылган комментарий, ошондой эле жактыруу белгилери бул биздин каналыбызга кошулган чоң салым деп билебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Маек подкасты сиздерге терең ыраазычылык билдирет. Ал эми бүгүн бизде конокто көпчүлүгүбүздүн сүймөнчүлүгүбүзгө айланган, балким чоочун киши сериалы аркылуу же ниет тасмасы же аят 4 сыяктуу тасмалардан кийин балким баарыбыздын сүймөнчүлүгүбүзгө айланып калган дейлиби? Айтор бүгүн бизде конокто Эрбол Русланов мырза. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сизге алгач терең ыраазычылык билдиребиз биздин подкастыбызга өзүңүздүн убактыңызды аябай келип бергениңиз үчүн. Баса биздин көрүүчүлөргө бир кайрылуу бар. Биздин подкастыбызда жакшы бир салт пайда болду. Ар бир конок атайын белек алып келет. Ал белек көрүүчүлөрдүн бирине берилет. Шарттарым болсо биз подкастыбыздын аягында айта кетебиз жана эмне белек экендиги туурасында да айта кетебиз. Ошон үчүн биз менен биргеликте аягына чейин көрүңүздөр. Ал эми сизге алгачкы суроом мындай болсун. Жогоруда деле камералар күйгөнгө чейин деле айтып кетпедимби, сиздин баягы башка маектериңизди көрүп чыкканда көпчүлүк жерде баягы алгачкы кадамдар жөнүндө сөз болуптур да. Негизи адамдар интервью берип атканда алгач ошодон баштайт эле да. Анан айтсаң эле Самат Эркинбеков мырза айтмакчы, бардык эле жерге барсаң, анан сахнага кантип келип калгансыз деп сурай берет дегендейчи. Бирок мен бүгүн алгачкы болуп сизге ошол суроону бергим келип атат. Сиз тартылган алгачкы фильм кайсы? Анан негизи эле киного кантип келип калдыңыз? Өзү алгачкы кино бул разбой болчу. Бирок эч ким билбейт. Буга чейин бул ушул жерде эле ушул эле подкастта айтып атам мен. Мурда 2 кино тартылгам. Мындай эпизод катары, дублер катары. Бул 20 жаштагы чал кемпир болчу. Мурунку кезде. Анан Временный парень деген кинолорго тартылгам. Бирок ал эпизод мындай эме массовка катары эле болчу да. Өзүм мындай болду актер болом деген ой менен келгенде бул биринчи кином разбой болчу. Экинчи катарда карманды аткарып, ошо Мелистин ролун жараткан разбой кино биринчи кином болчу. Кандайча аралашып калдыңыз ушул разбойго болсо дагы? Негизи бул залда окуй болгон, машык аткан кезде ошо Азамат Исмаилов деген байкебиз бар. Чебердин башчысы. Ошо байкебиз менен таанышып калып, анан мен карап айтат, аябай формаң жакшы экен, мындай күчтүү экенсиң деп. Мен да айтам, рахмат, эгер кино тартат турбайсызбы, эгер кино чыгып калса айтып коюңуз депчи. Анан ушинтип убакыт өттү, 1 жыл өттү, мен акырындап дос бала чалган. Ал билет да мен ойноп алат экенмин. Камерадан коркпойм, керек болсо актерскийлерде бир аз бар болчу, мындай илимсиз болсо дагы, бирок ойночумун да. Анан айтат, ал ошо менен ошо кезде мен алектенчи реклама тартып компанияларгачы. Анан ошо бир чоң сунуш түшүп калат ага, строй компаниядан. Мага чалат, ушундай актер керек болуп атат. Мен үйдө жыйнаштырып отургам. Анан ушунчалык айтып калат, ушундай керек болуп атат деп. Айтам, өзүм оюм ишимди айтам да, жөн эле коеюнчу. Апамда маанайы жок, жардам берейин. Бирок ушуга чейин бир көп жылдан бери Кудайдан
бир мүмкүнчүлүк сурап аткам да. Мен өзүм жолумду табайынчы, мага ошо жолумду көрсөт бер деп Кудайдан суранып, анан ушул жерде бир мындай шылчок келип калды да. Балким ушул депчи. Анан азыр токтоп турсаң деп туруп апама бардым. Апа ушундай болот десе, макул барып кел, мен эле салып турайын деп мага айтат. Жол ачылып атат, эмне болуп атат деп ойлоп атам. Анан барам, сүйлөшөм. Ошолор жактырат. Алар ошол кезде аябай көп актерлорду караптыр. Мындай атактуу актерлордунчу караптыр, бирок тура келбейт да, эмнегедир билбейм. Анан ошо мен карап туруп сүйлөштү, бир аз суроолорду берди, анан болду, жарайсың деди. Анан строй компанияга тартылдым. Аябай бир ай сценарий жазганбыз, 5 күн тартканбыз. Тартылгандан кийин бир презентация болду. Презентация болгондон кийин ал жерде башка чет өлкөдөн адамдар да көрүптүр да. Анан ошо мага строй компаниянын башчысы келип айтып атат, Эрбол сени аябай макташып атат депчи. Баардыгы ойлоп атат, актёрду бир чет өлкөдөн алып келгенби, бул эмне деген актер, биринчи жолу көрүп атабыз деп. Анан ошондон кийин ушул жерге келип калды, менде бар экен депчи. Кудай шүгүр, ошондон кийин колумда тиги дос балам камерасы бар болчу. Мен ойлоп аткам, эмне кылып кантип өзүмдү чыгарсам, кантип ошо режиссер болуп байкап калыш керек мен депчи. Эмне кылсам деп ойлонуп, анан ошол кезде аябай TikTok жарып аткан. Ар бийлеп, өзүнчө жана приколдор тартып, мен айтып аткам, жок, ал эмес деп ойлонуп, анан мен киного киргим келет. Кино чөйрөсүнө актер болгум келет. Камера бар, проф камера бар. Анда мындай кылайын дедим. Голливудтагы үзүндүлөрүн, кинолордун үзүндүлөрүн алып туруп, кайталап туруп, ошону тартып туруп, өзүмдүн актер чеберчилигимди ошол жерде көрсөтүп, эгер элге жакса, балким ошо арасында режиссер пайда болуп калат деп ой менен тартып чыктым. Том Хардинин жана качкан кинолорун көрүп, ошолорду кайталап тартып, анан ушинтип элге аябай жагып калды. Эл колдоп, ошонун арасында ошо рекламаны да Азамат байке көрүп калыптыр. Ошондон кийин Азамат байке чалды да мага, бир жыл өткөндөн кийин. Эрбол, сени көрүп калдык, сен киного тартылганды утпадың беле, кел депчи. Макул, азыр барам деп туруп адрес жөнөттү. Айтмакчы, ушул жерде. Студиясы ушул жерде. Ушу эстетпайм азыр. Келдим, кирсем, Максат Жумаев деген байкебиз бар. Ал кыргыз фильмден ушу жетекчиси болот. Киргенде Максат байке отуруп, мейли болосуң дейт. Макул, мен ойлоп аткам, азыр бир проба болот же бир сынайт депчи. Жок. Сүрөткө тартты, сүрөтүн да алды. Чоң мындай стенд турчу. Ошол стендке койду, болду деди. Жолдор өзү менен ачылып атты да, мындай. Ушундай сезимдер болду да, бул Кудай өзү мени колдоп ушул жака алып келди деп. Ушундай сезимдер, билбейм, дагы эле сезем. Кудай ачып берип атат, керектүү жака ачып берип атат, мага зыян тиет турган жерди жабып атат да. Мен бир аз ойлоп калыш мүмкүн, эмнеге бул жерге ачылбай атат, жок, эмнеге бул киного тартылбай калдым, эмне үчүн бул жерге чакырган жок деп. Бирок мындай карасам, баарды бул пайда үчүн да. Сен болушуң керек болгон жердесиң дейт го. Негизичи эч нерсе кокустук менен болбойт дегендейчи. Демек, каалоо болсо, канчалык каалоо күчтүү болсо, ошончолук ошол нерсе ишке аша берет экен да. Сиз биринчи ошо Кудайдан баягы жолумду көрсөт дегенден кийин дагы киного тартылып калсам экен деген баягы ичте каалоо болгон үчүн балким ошол жака келип калдыңыз. Эмесе, сиз айтмакчы, келгенден кийин деле моуну аткарып көр, тигини аткарып көр демек да. Бирок сизди мындай көрүп туруп эле ушуну аткара алат деп ойлоду окшойт да. Ушундай окшойт. Ошо жолдор өзү менен эле ачылып эле. Өзү негизи актер болом деген кыялым эмне үчүн ушу бар болду? Ошо 4 жашымда Джеки Чандын киносун көрүп, Доспехи Бога деген.
аябай көргөм ошо кинону кассетаменчи. Ошо кинодон кийин актер болгом дейм да. Бирок мен ал Анда канча кезде жашта элеңиз? 4 жашта болчумун. Бирок ал кезде актер деген ой башкача болчу да. Мен ойлогом ошо машина менен мындай сонун машинаны айдап нары бери жүрүп, анан бир нерселерди табып, ошо тапкан нерселерди сатып, акча эметип ушинтип жүрөт депчи. А камера ушинтип тартат, эмне болот деп түшүнгөн эмесмин. Бирок Кандай болот? реальность кандай экен? Бирок реальность башкача. Бул деле бул мындай ушул чөйрөдө жүргөндөй болуп сездим да өзүмдөчү. Биринчи жолу келгенде ушул чөйрөдө жүргөндөй болуп сездим. Эмне кандай болот баарын түшүнүп, бирок баары бир илим керек экен, билим керек экен. Окуу жайды бүткөн эмесмин, бирок өзүм менен мындай окуп, билим издеп мындай жүрөм да. Бул сөзсүз керек. Анткени режиссерлор кээде ушундай бир айтып калат да, бир задачаларды берип ошону түшүнүш керек. Ошондуктан ойлойм билим керек деп. Мен ошол бир экинчи суроом негизи ошондой болчу. Мындай билимиңиз барбы депчи. Демек, мындай университетте окуган эмессиз бул кино тармагында? Жок, окуу жайды бүткөн эмесмин, кино тармагы Ошондо дээриңизденби? Кандай дейсиз да? Мындай төрөлгөнүңүздөн эле барбы ушундай нерсечи, мындай актёрдук чеберчилик дегендейчи? Балким айтып атпайм, Кудай өзү ачып атат. Балким Кудай мага берди ушул нерсени, ушу актёрчулукту. Бирок буну берди деп жүрө бербей, буну өнүктүрүш керек. Мен аракет кылып, эмгектенип буну өнүктүрүш керек. Эгерде мага Кудай берди деп жүрө берсем, мен калып калам. Анан мен ушундай ичимде сезимдер болуп атат. Могу пик мен жете элекмин пикке. Мен дагы өсөм, дагы көп бар өскөнүмө. Ошону сезип атам да ичимдечи. Буюрса акырындап келип атабыз. Келечекте көрөбүз кандай болорун. Негизи буга чейин деле сиз келгенден бери маектешип атпайбызбы? Ошол туурасындачы. Сиз негизи тартылган фильмдердин көпчүлүгүндө эле баягы сүйгөн кызына жетпей калган адамдын ролун көбүрөөк ойнойт экенсиз да? Же баягы кыздын аркасынан чуркап аткан адамдынбы? Мындай роль кокустукпу же атайын ушуга сизди ылайыктап тандап алышабы? Ошо режиссерлордон сурап көрүш керек экен, эмне болуп атат. Ошо өзү негизи сунуштар түшөт, сценарий жөнөтөт, мен окуйм, сценарий толук өзүм эле катышкан жерлерди окубайм, мен толук сценарий окуйм да. Анткени мага образга кириш үчүн кандай туура образга кирип, балким бир нерсе кошуп, адаттарымбы, мүнөздөрүмбү толук сценарий окуш керек. Окуп туруп, анан өзүм карман боюнча изилдеп чыгам. Эгерде кино купулум толуп, мага сценарий жакса, карман жакса, мен макул болом сунушка. Ушундай болуп калып атат. Ушундай сунуштар түшүп атат. Ошон үчүн балким ушундай карманды жаратып атабыз. Сизде ошол көпчүлүгү баягы чочун киши, сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби? YouTube платформаларына жүктөлүп кеткени үчүн баягы көп көрүүчү алып, көп элдин баягы сүймөнчүлүгүнө жараган бир фильмдердин, сериалдардын бири болуп калды да. Аны күтүп көрүшүп атат. Мисалы өзүңүз билгендей кечээ жүктөдүңүз, акыркы финал депчи. Аны дагы күткөн киши көп. Анан сизди ушул кинодон кийин дагы баягы Султандын ролу менен аябай жакшы көрүшүп, фанат болушуп, таанып калышты. Анын арасында мен дагы бар болчумун. Рахмат. Анан негизи ушул сериал жөнүндө сүйлөшсөк, бул сериалга, бул ролго сизди ылайыктуу көрүп ким сунуштады? Ушул туурасында. Мындай болгон. Бул мен ошол кезде разбойдон кийин Азамат Шаршенов байкебиз чакырган, ниетти тарткан. Ошол кезде ниетти тартылып жүрчүмүн. Анан ниетти тартылып аткан кезде Азамат байкеге Сүйүн байке жазат экен. Бул этномедианын ошо чочун кишинин продюсери, этномедианын башчысы да. Анан ошол кезде сураптыр, Эрболду тартып аткан турбайсың, кандай экен деп. Айтат,
өтө ийкемдүү, мындай жакшы, мындай тагат карат, кечикпейт. Бүт жакшы мындай иштешсе болот деди да. Бирок бир жагы бар дептир. Кыргыз тилинде бир аз акцент бар. Мен ошону билем, сезем, анткени кыйналчумун да. Ошол кезде анткени мындай таза сүйлөсөм дагы орусча аралаштырып мындай сүйлөй берчүмүн. Ошол кезде ошону уккандан кийин мен жалаң кыргыз тилинде сүйлөйм, жалаң кыргыз китептерди окуп, ушу кыргыз тилимде өнүктүрөм деп чечкем ошол кезде. Анан ошо сурап калды, суроого кайра кайтып келели. Ушинтип айткандан кийин мени чакырышат. Этномедиа барам, таанышам, пробаны өтөм. Анан ошол жерде Насирдин Байке деген режиссер бар, Насирдин Кудайбериев деген. Ошол байке менен таанышып калабыз. Ал ошо 1-2 сезондун режиссеру болчу. Анан сүйлөшүп калдык баарыбыз, Сүйүн байке, Насирдин байке болуп. Мен карап, өзү негизи Толкунбекке карап аткан. Анан билбейм кандай ал жерде эмелер болду. Демек сиз де Толкунбектин ролуна биринчи карап Ооба, атышкан. биринчи Толкунбектин ролуна карап аткан. Анан мынтип туруп ушу аягында ушундай чечимге келишиптир, Султан деп. Балким келбей калат деди. Ушинтип айтканда бул айылдык бала эмес депчи, көрүнбөйт деп. Анан Султандын ролун мындай окусам мага жакты. Ошон үчүн айттым, ооба, макулмун деп. Мага жакты. Айылдык бала көрүнбөйт деп калдыңыз. Кайсы жактан болосуз? Мен өзү Бишкекте эле төрөлгөм. Азыр ушуну сурагандан кийин мен элдин баласы деп эле калдым. Азыр бүт баары айтат, сен элдин, апам деле айтат, кой мынтпе, тигинтпе, сабыр карма, элдин баласы болуп калдың деп. Ар кандай окуялар болот да жашоодочу. Азыр канча деген мен машина сүзсө деле мен күнөөлүү эмес болсом, мен унчукпай чыгып, болду жакшы эле деп кетип калам, сабыр карма. Бир кезде ушундай окуя болгон. Суроону бүттүкпү? Мен улантып берейинби? Ошентип сизди Султандын ролуна алып калды. Ушун Султан ролуна алып калды. Анан өзү бул деле буйрук да. Буйрук аны балким Толкунбектин ролунда берсе, мен кубанып ойной бермекмин. Жакшы ойномокмун деп ойлойсузбу? Аны билбейм. Мен аракеттен кылмакмын, аны мен айта албайм. Мен жакшы ойнодум же жаман ойнодум деп айта албайм. Аны көрүүчүлөр, анан өзү негизи көрүүчүлөр аныктайт да, кандай ойноду, эмне ойноду деп. Ошо ошентип аралашып. Мен айта албайм. Өзү ошо элдин баласы деп аткан бир аябай көп учур болду да, мындай мени сүзөт, анан мени күнөөлөйт да. Эмне бул жерге туруп алдың, мындай чып айтат да мага бир улуу байке. Анан карап, байке ошондо мен күнөөлүү болуп атамбы? Жок, мондай турбады деп. Анан мен сиз карабайсызбы дегим келип атат, бирок унчукпай жүгүрүп турам да. Мен айтып атам, байке, могу жерде көп эле орун турат. Ушул жерден өткөзсүзбү? Сиз өзүңүз кайра болуп мени сүзүп атпайсызбы десем. Могулар жакын туруп алыптыр да деп тигилер деметет. Демек бул кайсы бир деңгээлде жоопкерчилик экен да, көп жерде уруша албайм. Бир нерсени мындай туура эмес, мындай үлгү болуш керек да элге. Мен айта албайм, мен аябай таза адаммын депчи, жакшы адаммын деп, бирок жакшы адам болгон аракет кылам. Чыңгыз Айтматов айткандай, эң оор күнөөгө адам болуш. Бул жөндөн жөн эмес да. Ар бир өзүнүн чыгармачылыгында ошон негизи билбейм. Ушул жерде айтып турат да ар бир чыгарма. Адам болгула депчи. Ушундай учурга түшүп калгандан кийин мен түшүнүп атам, чындап эле ушуп кетсем да болот, мындай чабышып кетсем да болот, бирок кой, элдин баласымын, сабыр кармайын. Болду байке, макул. Баары жакшы эле. Чарчабайсызбы? Кудай шүгүр, ушу залга барам. Залда грушаны чабып кичине чыгарып коем. Ушундай моменттер. Бирок жашоодо ошо сабыр кармап, канча ушундай окуялар болду, сүздү, мындай бир ызычуулар болду, бирок бүт жерде
Төле унчукпай макул деле кетип калышат. негизи сабыр сактай билген адамды дагы баягы адамгерчиликтин туу чокусуна чыккан бир адам менен теңесе болот. Албетте айрым учурда адамга ошондой бир тилдеп сүйлөгүң келет, бирок сабырыңды сактасаң ал балким андан да көбүрөөк сыйлыгын бериши мүмкүн да ал нерсечи. Балким. Демек ошентип чочун кишиге алынып калдыңыз, султандын ролун ойнодуңуз, ал жакта да сүйгөнүңүзгө жетпей калдыңыз. Үчүнчү сезон эмне болот экен? Анан ооба 3-сезон жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Эми буга чейин интервью берип турсуз, алар жөнүндө айтып бердиңиз. Менин көрүшүм боюнча ал жактын орусча айтканда обложкасында сиздин сүрөтүңүз турат да. Ошодон баштайынчы. Демек сиз ал жакта баш каармандардын бири ойноп атасыз. Өзү обложка кошкон аябай мындай кубандым. Чоң ыраазычылык жаратуучуларга. Аябай кубандым. Чын бул бир өзгөчө бир кубат деп ойлойм да мындай. Ой, кубат демейм, бакыт. Бирок андай деп айта албайм. Аябай көп экранный время бар деп аны айта албайм. Бирок ключевой жактарда бармын да. Аябай мындай маанилүү сценаларда бармын мен. Жакшы. Эмне үчүн муну айтып атам? Буга чейинки обложкаларда Зыйнаттын, Толкунбектин анан Жайнан гана сүрөтү берилген да. Анан мен ошол ойлондурдум. Негизи 3-чү эмесинде бөлүгүндө Жайна менен Султан чогуу дегендейчи. Спойлерсиз сүйлөшөлү негизи, ооба. Ооба. Спойлерсиз эле сүйлөшөлү. Бул нерсе сиздерге дагы баягы зыян болуп калат балким. Анан негизи ушул чочун кишинин 3-бөлүгү сизге актер катары эмне берди? Тажрыйбабы же ушул тууралуу бөлүшө кетсеңиз. Чочун киши 3-тө өзү негизи ар бир кинодон кийин чочун киши деп деле эме чектелбейбиз. Ар бир кинодон кийин өзгөчө бир тажрыйба болот да. Анткени өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, азыр киноиндустрия өсүп атат. Ошол чөйрө аябай күн сайын өсүп атат. Күн сайын жаңы кино тартылып атат. Анан чочун киши 3-тө дагы башка режиссер менен да иштедим. Биринчи жолу иштештик. Ошон үчүн бул режиссердин көз карандысы мындай байкап, кандай көрөт экен, кандай иштейт экен, ошо ылайыктап чогуу иштешип, бул да бир өсүмдүк да мен үчүн. Анан өтө мындай маанилүү сценалар болду деп атпаймынбы? Аябай ошону туура бериш үчүн ал деле чоң жумуш да. Анткени көрүүчүлөр ошону сезиши керек. Мындай иштештик аябай. Үшүп болсо дагы ошо үшүбөгөндү көрсөтүп туруп, карманга кирип туруп, ошо керектүү эмоцияларды берип, жашап туруп, ролду жараш керек да ошол кездечи. Ошол моментте баары бир жаңы нерсе болот да. Жаңы эмоция, жаңы ситуация. Бул бир баары бир тажрыйба алып келет. Ар бир секунд, ар бир окуя бул өзгөчө бир тажрыйба да мен үчүн. Бул жаңы бөлүгү негизи мурунку бөлүктөрүнө караганда мындай эмоционалдык жактан ооруракпы? Ооба. Өтө бул 3-сезон мындай күчтүү болот деп ойлойм. Мен айта албайм мындай өтө ашат деп. Ким калбайт? Биринчи сезонда жакшы болчу, экинчи сезонда жакшы болчу, 3-сезон буюрса жакшы болот деп үмүттөбүз. Анан кийин бул ошол 3-бөлүгү негизи чекитпи же жаңы бир этаптын башталышы катары финал болобу? Бул менин оюмча, уккан боюнча бул чекит. Чекит, бул финал. Ошондуктан финал деп аты коюлуп калды. Бул сезондо сизди мындай психологиялык жактан чарчаткан учурлар болдубу же тескерисинче күч бердиби? Өзү негизи
чын айтсам мен ар бир ролго, ар бир съемкага ачканмын азыр. Чын жерде кармалаган бир кашкырдай өзүмдү сездим да. Аябай мындай роль жаратканы каалап атам азыр. Өзү негизи мындай болуп элек, мен чарчадым, тартылгым келбей атат деген убакыт болуп элек да. Чарчаган жокмун, рахат менен иштедим. Аябай сагынам, бир күн тартылып калсам сагынып калам кадимкидей съемкалардычы. Психологиялык жактан өзү негизи карманга киргенде ооба, анткени өтө мындай оор сценалар болду. Окуялар өтө оор. Ошондуктан ошо эмоцияны жеткире бериш үчүн аракет кылдык. Анан бир аз оорураак болду. Эмне үчүн? Анткени мен бунусунда толук окуган жокмун. Анткени сценарий даяр эмес болчу да ошол кездечи. Ошондуктан сценарий толук мага жөнөтүлбөй калып, мен окуп албай калдым. Анан келгенде эле режиссерден сурадым, кандай эмне болуп атат. Режиссер мага түшүндүрүп берип, ошондуктан ошо съемка учурунда деле образга кирип баштадым да. Аябай тез кириш үчүн көп аракет кылдык. Кайсыл эпизоддон кийин мен ушул роль менен өстүм деп чечим чыгардыңыз? Негизи кино же чөчүн киши айтып атасызбы? Чөчүн кишини айтам, же 3 сезон деп коеюнбу? Жок, чөчүн кишиде 1-сезондон баштап эле өсүп келип атабыз. Эми өзүмө көп деле байкалган жок, бирок сыртта адамдар айтып атат. Өсүп бар деп. Азаматсың, аракет кыла бер деп. Биз рахматын айтып, уланта беребиз өзүбүздүн аракетибизди. Ушул сериалды тартууда, негизи тартуу аянтчасында бир эле кадр үчүн эң көп убакыт кеткен учур болду эле. Бир эле кадр үчүнбү? Анан канча убакыт кетиргенсиздер? Мисалы, эң көп убакыт кеткен кадр. Ар кандай болуп калышы мүмкүн, бирок мындай мен тартылып аткан кезде көп деле кадр кеткен эмес. Бир жолу менен бүтүрөсүзбү? Жок, бир жолу деп айламам. Кээде бир жолу болуп калат, кээде 2-3, кээде 5 дубльдан. Эми бул мындай да. Кээде биз ката кетирип калабыз. Туура эмес, мисалы, туура эмес, башкача сүйлөп алсак, режиссер айтышы мүмкүн, жок, андай сүйлөбөй, ушундай сүйлөп койчу деп айтып калышы мүмкүн. Ана хорошо деп кайра дубль кылабыз. Кээде тоскоол болуп калат бир нерселер. Үнбү же бир жерде звук чыгып кетеби, же камерада фокус туура кармалбай калат. Ушундай моменттер болот да. Ошондуктан дубльдар кошулуп кете берет. 3-сезондо дейсизби, же жалпы эле ушул сериалдын тартуу учурундагы баягы каарманыңыздын чечимдерин көрүп, мындай өзүңүз мен мындай кылмак эмесмин деген учурлар болду эле? Албетте андай учурлар болгон, анткени каарман бул каарман. Каармандар көбүнчөсү мен жеке жашоом менен байланыштуу эмес. Ошо аракет кылам, бирок ошо каарманды жаратып аткан кезде, аны ойноп аткан учурда баары бир ичимде биринчи айтам да. Мен мисалы султанмын, чөчүн киши султанмын. Бирок эрбол болсом эмне кылмакмын ушул жерде? Ушундай суроолор берем. Анан балким ушундай учур болуп калса, кандай сезимдер чыкмак менде? Бир мисал келтирип бербейсизби? Мисалы, кайсыл жерде кылмак эмес, мен жайнанын артынан чуркабайт элем деп койбойсузбу? Спойлер болуп калат. Жок, анда 1-сезонда айтайлы. Эгерде мен сүйгөн кызым ушинтип башка баланы жакшы көрүп калып, башка бала менен кетип калып, качып кетип, ошо күйөө тийип калса, эмне кылмакмын, кандай эмоция болмок? Сындырмак биринчиден. Аябай эркек катары сындырмак. Бирок эркек канча сынса, ошондуктан күчтүү болот. Бирок эки жолу бар да. Эгер сынганыңды уланта бересиң, сына бересиң, анан
алыс болуп каласың, же ушудан сабак алып күчтүү болосуң. Бир чечимге келип, өзүңө бир жыйынтык чыгарып, ошол жыйынтык менен жараша өзүң жашооңду улантасың деген. Султан ушундай кылды. Анткени Эрбол болсо кандай кылмак деген суроо менен болду да. Ошондуктан экинчи сезондо Султан өзүнүн үй бүлөсү бар. Жумуштарын коюп алды, баары жакшы. Бирок баары бир кандай болбосун, Султандын сүйүүсү Жайнага аябай күчтүү. Бул керек болсо ырчы жашыган махабатым дегенди ыры чыгарбадыбы? Аңызча ал жөн эле ырга чейин чыккан жок да. Ал ырда хит болуп кетти. Аны мен бир 3 жума 1 ай өткөндөн кийин байкап атам, апам келип көрсөттү, сен көрдүңбү ушул клипти деп карасам. Ушу Жайна менен Султандын сүйүүсүнүн ортосунда сүйүү болгонуна ыр арнаган да. Бул чындап эле мындай сүйүүлөр, ушундай сүйүү жашоодо да бар деп ойлойм. Сүйүү темасы туурасында сүйлөп калдыңыз, анан негизи эле ушул сүйүү, чыныгы сүйүү, ушу сүйгөнүнө жетпей калган сүйүү дейт го. Кошуласызбы? Жетпей калган сүйүү өзү негизи эми аракет кылыш керек жеткени, бирок барды Кудайдан да. Жетпей калсак, бул буйруган эмес. Буйруу деп өзүңдү кыйнап бара берсе болот, бирок баары бир ал жер жабык да. Канча аракет кылба, бул тоо сынбайт дегендей да. Эми эгер күч бар болсо, чыдамдуу болуп ушул бара бер, бирок билбейм эми. Эгер окшошпой жатса, анда жөн эле кабыл алып коюш керек деп ойлойм. Мындай суроо: Султан Жайнага жетеби же жетпейби? Спойлер болуп калат го дейм. Аны 3-сезондо көрүүчүлөр өзүлөрү көрөт деп ойлойм. Балким кызытып коймоксуз дейм да. Балким деп койбойсузбу? Балким да. Негизи эле ушул кандай десем, сизди айтып кеттик го, ушул Жайна менен Султандын ортосундагыдай мамиле болгондой кинолордо баягы көбүрөөк ойноп каласыз деп. Негизи жашооңузда ошондой болгонбу? Ооба. Жетпей калган. Ооба. Толук болгон. Демек киного жакшы роль аткарып атканыңыз балким ошодон. Жок, анткени жеткенде учурлар болгон да. Бул андан эмес го дейм. Мен айта албайм жалгаң жетпей эле жүрөм деп. Жок. Жетпей калган күндөр да болгон, жеткен күндөр да болгон, ушундай. Негизи чочун кишиде көптөн бери эле жүрөсүз да. Бул канча убакыт тартылды? Канча убакыт болду, Анан канча көрүүчү топтоду? Анан негизи бул суроону берсең көптөр жаман көрөт, бирок гонорарыңыз канча? Мен эч кайсы суроо жооп берейин. Мындай кылайлы. Аябай жакшы суроолор болот өзү негизичи, башынан баштап. Мага жагып атат. Бул долбоордо 3 жыл жүрөбүз биз. 3 жыл болду, 3 сезон. Бул биринчи долбоор Кыргызстанда. Ушундай жылдап чогуу болгончу. Чын айтсам, ошо акыркы фотосессияда жүргөндө бул болду. Бул аяктап атат деген ой менен болгондо, көбүнчөсү мындай маанай түшүп, эле аз келип анткени. Биз баары бир жолугушабыз, эми Кудай насип этсе. Бирок баары бир ушул проект бүтүп атпайбы? Ошон үчүн кичине маанайыбыз түшүп, эле аз келип мындай. Бул эме деле болот да, жана Гарри Поттер, Пираты Карибского моря сыяктуу эле болот да. Сезон болуп, анан гонорар боюнча ар кандай
ушундай эле болот деп айта албайм, бирок жакшы, Кудай шүгүр. Айтайынбы, жакшы баасын деген айтайынбы. мындай жакшыбы же жакшы элеби? Же айтып эле койсоңуз болот да. Эми ал деген проект аяктап атат. Жо, андай болбойт. Жакшы эле. Жакшы эле. Болгону мындай деп айтып кетпедиңизби жогорудачы? Мен кино дегенде актерлорду ойлогондо андай машина тебип жүргөндөрдү ойлочумун депчи. Анан ошого сиздин баягы азыркы финансылык абалыңыз же болбосо ошо кинолордон түшкөн гонорар деген мындай жетеби ошондой жүргөнгө? Жок. Жетпейт э? Андайга жетпейт. Анткени биз бир бааны каалайбыз, бирок башка багат макул болобуз да. Анткени баары ушундай болот. Бул жакшы эле нерсе. Анан өзү ошондуктан гонорар жакшы эле болот. Мындай жеткизсе болот. Эгер жалгыз болсоң же башка көйгөйлөр жок болсо, өзүңө мындай өзүң эле карап жүрсөң болот. Бирок баары бир өсүш керек да. Ошондуктан башка жактардан да караштырып акча табыш керек. Мисалы, машинам бар болчу, бирок 2 жыл мурун дос балдарым менин машинамды сүзүп салган. Мына оңдотобуз деп жүрүп 2 жыл өттү. Дагы эле оңдоп бүтө элек. Оңдотуп койгула деп койбойсузбу? Эми айтып атам, бирок балким каалап айтат, балким өзүнүн бир көйгөйлөрү болот, билбейм. Иши ушинтип убакыт менен уже 2 жыл өттү. Керек болсо 1 жыл мына азыр чыгарабыз, штрафсанка коет да, сүзгөндөн кийинчи машинаны. Штрафсанкада турду бир жарым жылдан ашык. Мына чыгарабыз деп жүрүп, барып өзүм чыгардым. Өзүм акча төлөп. Ушундай моменттер ушунча акчалар кете берет да. Анан мына ушундай мен чыгардым, оңдотуп койгула десем, оңдотобуз деп, дагы бир жарым жыл өттү. Жакын эле мурда күнү айткам, эми эмне болуп атат машина, бүтүрбөйлү ушу суроону. Балким мен аябай мен билишет болуш керек. Дайыма түшүнөм, макул деп коем, мээримдүүмүн мындай. Балким ошон үчүн колдонуп кетеби же эмне, билбейм. Журу. Негизи ушул боюнча деген Самат Эркинбеков мырза дагы келип кеткен, сизге чейин Азамат Исмаилов дагы келип кеткен. Анан негизи булар деген баягы учуру келип легендага деле айланып калышты да. Учурунда кинонун тучоксуна чыккан же комедия жанрында балким. Анан алар айтып кетти да, ошол биз бекер деле иштей берчик депчи. Самат Эркинбековдун айтканы бар, мен тиги жыртык бут кийим менен чыгып алып ойногом депчи. Бирок мага ошончолук актерлук жан дүйнөмө жаккан үчүн мага анын акчасы маанилүү эмес болчу депчи. Сизде кандай мындай бекер бирок аябай сизге жаккан роль болсо ойной берет белеңиз? Албетте. Ойной бересиз, э? Ачка калсам да, эмне болсо да ойной берем. Негизи Instagram баракчаларыңызды дагы карап чыккам. Анан ал жакта ошол өзүңүз айтып калдыңыз го, Том Харди сыяктуу актерлордун ролдорун баягы ойноп көрөм депчи. Анан ошондой роликтериңиз дагы бар экен. Анан негизи драма жанрынан сырткары ушундай комедия жанрында баягы харизматичный мындай ушундай баланын ролунда дагы көргүңүз келеби? Албетте. Мындай эми мен айткандай эле бул режиссерлордун көз каранды да. Режиссерлор эгер ушундай талап кылса, ушундай мага образ керек болуп атат деп аткарып беребиз. Ал эч маселе эмес. Мен жана айткандай эле могу пик бар го. Ошо пикке жете элекмин. Мен өзүм могу толук өзүм чеберчилигимди көрсөтө элекмин деп ойлойм. Балким ооба өзүм аябай көп болуп атам, бирок бир нерседен коркуп, ошону көрбөй тура эмес деп ойлойм да. Коркпой, мындай кичине сомнение болсо дагы барып ошону кылыш керек. Ошондой бир жоопкерчилик алыш керек деп ойлойм. Ошондуктан аябай күтөм мен. Ар кандай жана масканда көрүп беле ошол. Ошонуңуздан кийин ойлонуп калгам. Ошондой ролду жаратса болот экен. Ошо маска сыяктуу, Том Харди сыяктуу жана
ушундай кармандарга ачыкмын мен. Эгер мага келип айтса, мына ушундай кино болуп атат, бирок бюджетибиз жетпей атат, мен айтам бекер эле тартылып берем депчи. Эч маселе эмес, мага жакты. Эгер ушундай мүмкүнчүлүк жок болсо, мен бекер эле тартылып берем. Эмес. Каражаттарын жактан ушу масканы тарткан, анан жана Человек-пауктун тарткан, бул ушу реклама таап берем мен өзүм. Топту чогултуп, оператор, художник, гримдин баарын чогултуп, тартып рекламалардан акча алам да мен. Анан ушу рекламодательдер ушинтип мага айтып берсе, бири-бирибизге пайда алып келип, мындай аларга ушундай ролик чыгарып, биротоло эле өзүм бир карманды ушинтип чыгарам да. Мисалы, мен өзүм тартпасам, масканы ким тартат эле? Ооба, аябай жоопкерчилик чоң болду, ушундай жарата аламбы, жарата албайм, ойноп аламбы? Бирок ушуну алдым, көрдүм, көрүүчүлөргө жакты. Өзүмө бир кылып койдум да, мен ушинтип ойноп алат экенмин деп. Чын айтканда мен ошол масканы аткарганыңыздан кийин дагы ойлоп көрдүм да, негизи Эрбол мырза мындай аябай харизматично эле ойной алат экен депчи. Анан кийин эмнеге мындай драмаларда эле жүрө берет депчи, бакында эме деп коет го. Кандай десем, азыркыларда мындай мода болуп кетти го, краш деген сыяктуучу, ошондой ролдордочу. Эми конечно мындай Султандын ролу менен деле крашка айландыңыз окшойт, бирок ошентсе дагы мындай орусча айтканда шустрыйраак деп коелу, ошондой ролдордо ойносоңуз балким сизди толуктай түрдө ошол роль ачмак да. Балким ар кандай болуп калышы мүмкүн. Анан өзү негизи мен терең актер болгум келет. Ошо баратам да мен. Ошо аракет кылып, ошо камтылып, мындай ички дүйнөмү кеңейтип, кааласа драматичный актер болуп, драматичный карманды жаратып, кайгылуу мындай. Керек болсо маска сыяктуу, керек болсо человек, керек болсо спортсмен, амплуа деп коет, амплуаларды алмаштырып, мисалы бир киного мен 10 килограммга арыктап түшкөм атайын, жашты өстүрүп. Аятка мен салмакты кошком. Канча убакытта 10 килограмм таштап жибердиңиз? 1,5 айда. 1,5 айда 10 килограмм. Жөн машыгууну токтоттум. Анан бир аздан эле тамак жеп, жалаң суу ичип аткам. Өзүмдү арыктап кеттим, тип кетип. Роль үчүн демек арыктаганга дагы себирген дайырмын, булчуңдар чыгарган дайырмын. Айырмасы жок. Эгер мага карман жакса, мен баарын дайырмын. Негизи биз бүгүн кино туурасында эле эмес, мындай жеке суроолор туурасында дагы балким сүйлөшсөк жакшыраак болобу, көпкө кызык эле. Мен негизи сиз менен маегим болот деген учурда мага ушундай көп суранычтар келет. Эрбол мырза бойдокко, анан ал сүйлөшкөн кызы бар бекен, негизи качан турмуш курайын деп атат деген сыяктуу суроолор. Ушуларга жооп берип кетпейсизби? Мен кете берейин. Макул. Өзү мен атамдай болуп, эрте эле үйлөнгүм келген. 18 жашта үйлөнөм деген мен. Бирок ошол кезде болбой калды. Жолдорубуз келбей калды. Анан аябай издегем, айтып атпадым эле, мындай учурлар болгондо, бир кызды сүйүп калсам, эмнеңедир менден кайрылып кетип калчу. Дайыма. Мен сүйбөсөм, мага жакындачы. Ушуну түшүнбөй эле, бул эмне оюн болуп атабы, эмне болуп атат? Эми ошол кезде да жашмын, эмне болуп атат деп 3-4 жыл болбой калгандан кийин жаап салгам. Сүйүүгө. Азырчы ачыкпы? Азыр ачык, албетте ачык. Сүйүп калсам эч маселе эмес. Үйлөнүүгө туура келсе үйлөнө берем. Бошсуз. Албетте бош. Башкалар жүрөгүңүз бошпу десе, мен бошсузбу деген суроо менен эле берип коеюн. Түзүлө беребиз, жакшы эле. Бирок менде азыр оюм бүт
чыгармачылыкты. Эгер ооба түшүнөм, жумушун кылыр, эгер ушинтип менин жанымда болсо бөлөнөм. А мисалы үй бүлө кургандан кийин сиз баягы көбүнчө азыр жашсыз, энергия көп дегендей баягы көбүнчө сүйүү темасындагы кинолорго көбүрөөк тартыласыз. Алдыда дагы балким, анан кийин чын эле эрте үйлөнүп алсаңыз, балким аялыңыз "Эй, барба ал жака" десе угуп отуруп каласызбы? Аялым ушинтип айтса оор болот, бирок баары бир мен бул жумушумду сүйөм да. Бул жумушумду, бул чыгармачылыгымды мага Кудай берген. Мен ушинтип ишенем, чын жүрөгүмөн ушинтип ойлойм. Анан Кудай берген нерседен ушундай сураган нерсемди, ушу сураган нерсемден кайтып кетсем, өзүмдү жек көрүп каламбы деп ойлоп атам да. Ушунча сурап туруп анан бирөөнү угуп кетип калганда. Эмне гана болбосун, кандай кыйынчылыктар болбосун, мен ушу жакшы көргөн жумушумду, Кудай берген жумушумду аткарып, картайганга чейин кинодо жүрүп актер болом деген ой менен өзү чын айтсам. Аялым колдосо ыраазы болом. Колдобосо ыраазы болом. Негизи мен бул суроолор менен эмнени билгим келип аткан. Негизи мисалы жүрөгүңүз бош болсо, келечекте баягы жубайыңыз азыр деген негизи эле көптөр коркуп калды. Байкасаңыз, эркектер үйлөнгөндөн, кыздар турмушка чыккандан. Балким талаптар башкача болуп кеттиби, баягы турмуштагы стандарттар башкача болуп кеттиби билбейм. Сиздин мисалы келечекте жубай кыла турган адамыңызга болгон талаптарыңыз кандай болуш керек деп ойлойсуз? Чын айтсам, мен мындай ушундай болуш керек, мындай болуш керек деген ой көп деле жүгүрткөн эмесмин. Бирок мен ойлогом мындай: бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибизге ишенип, бири-бирибизди колдоп жүрсөк аябай жакшы болот эле. Анан ата энебиз менен жакшы мамиле болуп, мен алардын ата энесине, ал менин ата энеме ушундай бир, эми билбейм, бул өзү негизи жашоодо мамиле өтө маанилүү нерсе да. Мамиле жакшы болсо жүрөктөр тынч болот. Мен өзү ошо тынчтыкты каалайт элем да, жан дүйнөмдө. Жан дүйнөм тынчтык, бирок ал тынчтыкка келиш үчүн аябай көп иштеш керек. Ал тынчтык келеби келбейби билбейм, бирок айтат го, эң бактылуу адам бул жан дүйнөсү тынч болгондо. Анан ошол эле камтылабыз. Баары буйруган менен, кандай сыноолор келет, жашоодо кандай учурлар болуп калат, ошого жараша иш кылабыз. Демек, кандай учур болбосун, жаныңызда сизди колдоп, баягы жан дүйнөңүзгө тынчтык берип турган адам болсо дейсиз. Ооба. Жогоруда айтып калбадыңызбы, Кудай берген кесип депчи? Негизи ушул нерсени ойлоп койдум да. Менде дагы жашоомдо ушундай. Кудайдан жөө качкан неме деп коет го. Мындай ийгилик жөнүндө сөз болгондо эле, ийгилик үчүн дисциплина, анан тиги бул дейт го. Бирок биринчи нерсе Кудайдын буйруганы экен да. Албетте. Сага бир жолду ачып койсо, сен жок, бул мага болбойт деп качып берсең, анда сага ийгилик деле келбейт экен да. Ийгилик келиш үчүн Кудайды угуш керек экен да. Ал Кудай знак берет десе баягындай, Кудай сактайт десе, мынтип машина сүзөйүн деп келип атып анан токтоп калган эмес, ага чейин бул жака барба дегендей себептер болсо дегендейчи. Демек, Кудай берген кесипти, Кудай берген жолду тандап аягына чейин барса, балким ал нерсе баягы сиз айтып аткан жан дүйнөнүн тынчтыгын да бериши мүмкүн да. Ошол нерсенин өзү деле. Анан мен сизди кандай десем, актер катары көрөм, бирок блогер катары көрө албайм да, эмнегедирчи. Анткени Инстаграмда активдүү алып барбайт экенсиз. Анан мен ушудан ойлодум. Сиз актер катары аябай эле активдүүсүз, жакшы иштешесиз, баягы площадкаларда көп жүрөсүз, кинодо. Бирок блогерлик менин деңгээлим эмес деп ойлойсузбу? Эмне үчүн блогерликти кылбайсыз? Блогер жумушу бул өзгөчө жумуш чындап элечи. Буга убакыт бөлүш керек, муну үйрөнүш керек. Анткени мисалы кинодо сүйлөсөм, мындай сүйлөп алам, кенен эле жүрүп алам, бирок
мындай бир көргөм сторис тартып. Өзүм ыңгайсыз болуп эле бир мындай тартып мындай өзүмдү ыңгайсыз боло берем, билбейм эмнегедир аябай ыңгайсыз болом. Бирок азыр бир сырды айтып коеюн. Мен жакында эле бир мобилоров менен сүйлөштүм. Мурда күнү эле ошону талап кылгам. Мобилоров издотам иштешпейлүү деген сториске жаздым. Биринчи жолу ушинтип өзүм тартып чыгышты. Анан бир киши менен сүйлөшүп калдык. Буюрса, азыр ошо кинодо болгон жашоомду, кандай өзүм жашоомду акырындап көрсөтүп чыгарып баштайм. Бир көрөйүн деп атам. Болобу? Блогерство деген өзүм блогер сезбейм. Блогерде мындай болом деп айта албайм. Актер эле болом. Актер ошо кесибим актер боюнча эле калат. Бирок ошо актерчулугумду көрсөтөйүн деп атам да. Блог аркылуу актёрчулугуңузду демек мени бирөө тартып, өзүм тарта албайм. Балким ошо камерадан уялып кетесизби? Анткени ошол кезде төрөлүп калдымбы, мындай кичине башкача тарбия көрүп, ошон үчүн ыңгайсыз болуп атам, андай кыла албайм мындай. Балким башка себептер барбы, бирок ошо бирөө мени тартса жакшыраак болот. Ошон үчүн ошо мобилоров менен сүйлөшүп, акырындап азыр ошо актер өзүм жашоом актер катары көрсөтөйүн деп атам көрүүчүлөргө. Жакшы. Сизди мындай блогер катары дагы көрүүгө биз кубанычта болобуз го дейм. Анткени баягы чоочун кишиден эле же кинодон эле барып көрбөстөн мындай көбүрөөк көрүп дегендейчи. Ошо Сиздин фанаттарыңыз аябай кубанычта болот го. Балким анткени ошо баары эле айтат да, бирок баары ошо көрүүчүлөргө чоң ыраазычылык. Чын аябай ыраазымын. Активдүү болбосом да бир айда бир жолу киргизсем, кээде такыр эле киргизип коем эч нерсе. Ошондуктан ошол карабастан көрүүчүлөр мени күтөт. Мага кат алып, менден отписка кылбай, Ооба. колдошот да дайыма. Бул аябай чоң нерсе мен үчүн, бул баа жеткис нерсе да, чын айтсам. Ошондуктан чоң азыр мүмкүнчүлүк болуп калды, чоң ыраазычылык силерге баарыңарга тазим этем. Менде мындай суроо, эгерде сиз актер болбосоңуз, бүгүн ким болмокмун деп ойлойсуз? Актер болбосом, чын айтсам билбейм. Элестете албайсыз демек. Балким бир жумуш кылмакмын, бирок убакыт өткөндөн кийин башка жумуш кылмакмын. Мисалы, мен программированияда жүргөм. Окуп иштейин десем да, баары болуп аткан, бирок сиз да айтып калбадыңызбы, бир тоскоолдуктар болуп атат депчи. Ушундай ушундайлар болгон да. Спортко кетип калсам, спортто жакшы келип атып, травма алып калам. Юриспруденцияда жүрсөм, юриспруденция болуп бир ыңгайсыздыктарды же ушундай нерселер болот да. Эми жашоодо ар кандай болуп калышы мүмкүн. Буюрса Кудай деп даярбыз, бирок ошо өзүмдү айта албайм да, актер болбосом ким болмокмун деп. Ар кандай жүрмөкмүн издеп өзүмдү, изилдеп эле. Сизди мисалы эл кандай образ менен тааныйт, билет деп ойлойсуз? Анан сиз өзүңүз мени эл ушундай образда тааныса экен деп ойлойсуз? Билет болуш керек кандай экен. Анткени ооба, кинодо көрүшөт мындай. Ар кандай образдарда жаман кармандар, терс кармандар аткарып аткан, жаман деп айтпай эле коеюн. Терс деп. Терс карман. Анткени терс карманда да өзүнүн бир чындыгы бар да. Мен ушинтип ойлойм, өзүнүн чындыгы. Анан ар бир кишиде жаман тарабы бар, жакшы тарабы бар. Ошондуктан терс карман дейли. Ошондой көрсө дагы, бирок жашоодо көбүнчө ушинтип айтат да. Жашоодо аябай жөнөкөй экенсиз депчи. Чындап эле мындай мен айта албайм өзүм мындаймын, тигиндеймин деп. Бирок анан кинодо аябай чоң көрүнөсүз дейт. Ушундай элемин. Мындай эч эмелер жок. Көрүүчүлөр ушинтип эле ойлойт. Анткени
ушундай маек болуп калгандан кийин же бир жерге эми сторис же интервью болуп калгандан кийин жашоодо кандай жүрсөм ушундай эле жооп берем, ушундай эле сүйлөшөм, образда жүрбөйм деп. Ошондуктан билет болуш керек кандай экенимди. Мени мындай көрсүн деп андай талап кылбайм. Мен кандай болсом ушундай жүрөм. Сиздин мүнөзүңүздү мындай эң көп өзгөрткөн бир окуя туурасында айтып бере аласызбы? Мисалы, балким баягы подростковый дейт го, бала кезиңизден азыркыга балким бир окуялар өзгөрткөн чыгар, токтоо болгонго дегендей. Бул бир окуя эмес, бул 7 жылдык окуя да. 7-8 жылдык окуя. Бир караңгыда жүргөндөй жүргөм да. Жүрөгүңүз ооруп кетпи? Жагы жакшы эле. Жакшы барды. Ошол кезде мисалы могу жарык берип атпайбы? Ушундай жарык пайда болгон бул ошо актёрчулук деп ойлойм да. Анткени ушу караңгыдан чыгып, бирок караңгыга көмүп калдым да. Бул анткени дайыма караңгыда жүрсөң, ушу жарыкта эле жүргөндөй болуп каласың да. Ушу жыл өткөндөн кийин ушундай ушунча сурадым. Ошондуктан ушундай жарык чыгып калды. Чыксам ошо актёрчулук. Эгер сыр болбосо ал кандай окуя болду эле? Бул бир окуя эмес. Негизи бир ойлор деп айтсам болот. Ойго батып кетип, эмне болуп атат? Эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн тигиндей болуп атат? Эми бул деле бир сыноо деп ойлойм да. Эгер бул сыноо болбосо, эгер ушул убакытка кайтып, анан ошонун башынан өтөт белең деген ой келсе, мен өтмөкмүн. Анткени ошо болбосо, балким азыркы Эрбол башкача болот эле да. Азыр өзүм багуулуктарым, өзүм принциптарым коюлган. Мен ал окуяны баары бир деле алып чыга албайт окшойм. Кыязы. Ал окуя Сиздин мен ичимде эле калат. жан дүйнөңүзгө Окуялар, тиешелүү. ушундай деп койлойм. Анан негизи сизди мындай сындырган дейлиби же капа кылган дейлиби сөз кайсы жашоодо? Мени сындырганбы? Сындыра албайсыңар деп койбойсузбу? Жок, Кудай кааласа бир замат деле сындырып коет мени. Кудай кааласа. Эгер Кудай каалабаса эч ким сындыра албайт. Мен ошого эле ишенем. Мындай суроо: камера өчкөндө сиз кимсиз? Камера өчкөндө, эгер кино болсо, анан сменам бүтө элек болсо, мен ошо карманмын. Эгерде ошо кармандын улантысы жок болсо, ошо менен бүтсө, анда мен Эрболго кайра өзүм Эрболума кирем. Эрбол болуп, кайра өз жашоодо жүргөндө жүрөм. Ал Эрбол кандай? Ал Эрбол ар кандай. Жаман тараптар да бар, жакшы тараптар да бар. Дайыма жакшы жумуштар кылгысы келет, пайда алып келгиси келет, мамлекетке кызмат кылгысы келет, өз кесиби боюнча. Албетте пендебиз, ар кандай каталарды кетиребиз, бирок ошо каталарды кайталабаш үчүн аракет кылабыз, умтулабыз, ошо эргүү издеп жүрөбүз. Анткени эргүү чыгармачыл адамга керек да. Ошо жинибиз келсе сабыр кармайбыз, башка жерден чыгарабыз, керектүү жерден. Ошо. Түшүнүктүм. Анан негизи бул суроолор айттым го башында эле, биз кино жөнүндө, жан дүйнө жөнүндө, жалпы сизди мындай
Эрбол Русланов болсо ким ошону ачып бергиңиз келип атат да. Ооба, мен түшүнүп атам, Анан албетте түшүнүп атам. дагы бир ушундай суроо, сиз кайсы мүнөзүңүздөн арылгыңыз келип, бирок арыла албай жүрөсүз жашоодо? Мындай бир нерсе окуя болуп кетти, мага келип туруп мындай болуп атат, тиги болот десе, макул деп коем да, бирок өзүмдү жейм. Мындай чыдап, кайра келип эмне болуп атат десем, азырына дагы бир убакыт берип койгулачы, азыр мындай болуп. Хорошо дейм. Ушундай көп. Мисалы, машина боюнча дагы анан дос балдар аябай чоң акча алып, дагы деле бере элек. Өзүм жашымда акча жетпей жүрөт, бирок мындай сурасам мындай бере албай жатышат, ошол да макул деп же бирөө мени жаман айтып койсо, бир нерсе деп койсо, мындай урушкум келет, бирок мындай эметип берем да, кой депчи, кой. Бул өзү айрылбаган үчүн мен ыраазымын. Анткени бул нерсе пайда алып келип атат мага. Сабыр кармаган нерсе бул, жана сүйлөшпөдүк беле. Бирөө туура эмес кылса дагы мен кечирим сурап, эчтеке дебей жөн эле кетип калам да. Бул ошо айткандай эле пайда алып келип атат. Анткени апам айтат, көбүнчө айтып баштады, сен Эрбол элдин баласы болуп калдың деп. Ошондуктан Бирок ал мүнөзүңүздөн арылгыңыз келеби негизи? азыр жок. Мындай айтып коет го, көп эле жерде сабыр кылган менен сиз жогоруда негизи сөздөрүңүзгө баам берип карасам, мынтип айтып атпайсызбы? Баягы жубай тандаганда дагы жан дүйнөмө тынчтык алып келген депчи. Мен ошодон сиздин азыр жан дүйнөңүз кайсыл бир деңгээлде тынч эмес окшойт деп ойлодум да. Анан ал жан дүйнөнүн тынч эместиги балким ошол нерседен дагы болушу мүмкүн да. Мисалы, ар бир нерсени жутуп жей бергенде ал мээни, жүрөктү жейт да. Ооба, Бирок кезинде ошол ичиңиздеги мисалы сезимди ал адамга билдирип алганда балким жеңилирээк болобу? Жеңилирээк болот, бирок ошол да ойго келтирет да, эмнеге айтпаган. Бирок баягы элдин алдындагы жоопкерчилик дагы бар да сизде. Ошол да бар, мындай. Бул деле мындай өтүш керек. Эгер бул бүтпөсө, жүрө бериш керек. Кабыл алып коюш керек да, менин оюмча. Эгер аябай тынчтык болуп калса, билбейм, бул жана башында эле айткан өзү жан дүйнөгө тынчтык алып келген, бул өтө оор да. Бул өтө оор, менин оюмча. Жан дүйнөгө эмне тынчтык алып келет деген суроогочу мурдагы бир подкастта бизге ушул дин жаатында жүргөн Абдел деген мырза дагы келип кеткен эле да. Ошондо мындай деп айтат да, шүгүрчүлүк депчи. Балким сиз шүгүрчүлүк кылбай аткан дагы болушуңуз мүмкүн да. Мисалы, шүгүр келтирип болгонуна кубанып, ошол момент менен жашап турупчу алдыга секирбей, сиз айтып атасыз го, мисалы, кинодо мен али ачкамын дегендейчи, ооба, ачкасыз, балким дагы каалап атасыз, бирок ошол каалаганыңызды ойлогон сайын адамдын жан дүйнөсү мындай өйкөлө берет экен да. Бирок болуп аткан азыркы момент менен жашап туруп, учур менен жашап койсоңуз, анда тынчыраак болот экен да. То есть шүгүр келтирип элечи. Балким ошондой. Толук менен кошулам ушу айткан сөздөрүнө. Ооба, шүгүрчүлүк, дайыма шүгүр, азыр эле шүгүр дейм. Сиз деле ушу маек убакытта түшүндүңүз болуш керек. Мен шүгүр эле жүрөм, бирок ачка болсом дагы мындай ооба талап кылып атам. Бирок менде бар нерсе, болгон нерсе буга шүгүр да. Анткени ушуга жетиш үчүн да бир эмгек да, бир жолду өтүп чыктым. Ошон үчүн шүгүр. Жан дүйнөм тынч эмес болгондуктан ушул үчүн эмес деп ойлойм. Кандай десем, сөзү мен туура түшүндүрүп бере албай атам да. Ошо
Мисалы баштапкы суроо мындай болуп атпайбы? Сиздин кайсыл мүнөзүңүздөн арылгыңыз келет дегендечи. Демек сиз ошол баягы ичиңизде сактагандан арылгыңыз келет да. Кыска айтканда ошол эле сөз го дейм да сиздечи. Кандай дедиңиз? Айтып салам го. Айтып салганда ооба жеңилдик келет, бирок ошондон кийин неге мынтип айтып салдым деген ойдон, ошол мүнөздөн айрылгым келет да. Ошо ойдон неге мынтип салдым, неге тинтип салдым. Ооба мындай сабыр кармап бир күнү баары бир сабыр түгөнөт ошо жол мененчи. Анан айтып салгандан кийин анан өзүмдү жей берген ошодон айрылгым келет да. Жакшы, кыргызда бир сөз бар го. Болгон иш болду, боёсу канды деген. Болду, ошондой кылып коюш керек да менимчечи. Анан кийинки суроо мындай болсун. Акча үчүн уялган роль ойнойт белеңиз? Акча үчүн? Чоң гонорарда. Жок. Бирок өзүңүз уяласыз да кийинчи эмнеге ойноп койдум дегендейчи. Ойнойт болчу. Демек сизде акча приоритет эмес. Акча приоритет эмес. Ооба акча керек, бирок акча приоритет эмес. Анткени өзүм бир мындай айтканча намыс бар. Эркектик намыс бар. Ошондуктан жок, андай нерселер кылбайт болчумун. Кино сиз үчүн? Кино мен үчүн бул бир дүйнө, бир жашоо. Болбогон нерсени ошо кинодо кылса болот да, мындай не существует дейт го. Ошол жерде жаратса болот. Демек ал жакта баягы фантазия менен да жашаса болот дегендей, э? Анан негизи айтышат го, жашоо бул кино. Биз андагы актерлорбуз. Кошуласызбы? Ооба, кошулам. Биз актёрбуз деп ойлойсуз. Жок, биз деп эмес, ар бир адам эмес, бирок андай деле болот да, анткени ар бир адамда бир кино сыяктуу окуялар болгон да. Сүйүү жактанбы же жашоо жактанбы же сыноо жактанбы, ушундай кино сыяктуу окуялар болгон. Ошондуктан кантип ойнойбуз, кандай жүрөбүз, бул актёрчулук деп ойлойм да, бул деле. Анан бизде негизи баягы биздин подкастта мурунчараак 2 бөлүк менен дагы чыкчу да. Уста анан политкаст болчу. То есть политика анан өзүнчө уста деп чыгармачылык жакта жүргөнбү же баягы бизнес жаатында жүргөнбү адамдарды ушундай чакырчу. Анан бизде көбүнчө ушул китепке болгон баягы басымыбыз күчтүүрөөк да. Анан сизден ушуну сурагым келип атат. Негизи сиз сүйүп окуган китеп кайсыл? Жана акыркы окуган китебиңиз кайсы? Ар бир китепти сүйүп окудум. Анткени билбейм, мындай мурда окуган эмесмин, такыр окуган эмесмин. Мектеп кезден бери, студент кезден бери китепке жолобочумун. Бирок актёрчулукка келгенден кийин китеп окуп баштадым. Акыркы окуп аткан китебим бул Маркумдар үнү. Ошону окуп атам. Кийинки китеп бул Манастын китебин окуйм мен буюрса. Манас китебин сатып алдым, ошону окуйм. Азыр ошо Маркумдар үнү, анан алмак салмак Мёртвые души деген окуп атам, Гоголь. Уже 2 китепти алып барып атам да. Азыркы учурда съемка болуп кичине мындай аябай жай окуп атам, анткени мурунку интервьюда сураганда ошо Маркумдар үнү дегем да. Убакыт болгондон кийин китеп ачып окуп атам. Негизи ошол китепти окуганда баягы кайсыл бир деңгээлде дүйнө таанымыңыз же азыр өзүңүз айтып калдыңыз, негизи мен мурун орусча көбүрөөк сүйлөчүмүн, кыргызча акцент бар эле деп, бирок балким ошонун жыйынтыгы азыр жакшы эле сүйлөйт экенсиз, аябай эле. Кудай кыргызча. Шүгүр. Анан ошол Кетип атабыз. баягы китепти окугандагы өзүңүздүн баягы жан дүйнөңүздөгү болгон өзгөрүүлөр туурасында айта кетсеңиз. Өзү китеп окугандан кийин, мисалы жана көбүнчө ошо өзүн мындай сыйлап, өзүн урматтайт турган китептерди окуп баштагам. Не знак себе, искусство пофигизма ошолордучу. Булар ооба бир эмелерди алып келди, бирок толугу менен могу китепти жашайм деген жок. Жада калса Станиславский китептерин окудум. Ошол окугандан Станислав, мына толук ушундай актёрчулук системасы ушундай экен деп өзүм алган жокмун. Керектүү нерселерди алам,
өзүмө кабыл алам, сиңдирем. Калган нерсе деп коем. Ушундай болгон экен. Мисалы бир китеп окуп атканда бирөөнүн окуясы болсо, чүл эле ушундай окуя болгон экен. Мисалы маркумдар үнү өзү максат эме болчу. Жөн эле тил, кыргыз тилин келтириш үчүн маңызды китеп ошон үчүн алгам. Бирок окуп баштагандан кийин ушу ал жакта бир адамдын окуялары, жашоосу ошон көргөндөн кийин бир өзүмө бир жыйынтыктар келет да. Эгер ушу мен макулдугум бар, туура кылыптыр деп мындай салыштырам да кеде. Кеде чындап эле могул кылган жумушу туура экен. Эгер ушундай болуп калса, мен да ушундай кылмакмын, ушу туура болот деп. Анткени китеп окугандан ошон билесиң да, мындай да болуп калышы мүмкүн, мындай да болуп калышы мүмкүн. Муну кылса, кийинки окугандан кийин ушул кылган жумушунан кийинки жумуш мындай болду деп. Анткени китеп окугандан ушул туура экен деп өзүң кабыл алып калсаң. Ушундай. Түшүнүктү. Султан дейлиби же Эрбол дейлиби? Негизи жашоодо бактылуубу? Эрболбу? Эрбол бактылуу. Бактылуулук сиз үчүн? Бактылуу. Мен үчүн бул өзүнүн жолун табып, өзүнүн жолунда жүрүп, өзүнүн жакшы көргөн жумушунда ошо чөйрөсүндө жүргөн бул бактылуу адам деп ойлойм. Анткени өзүнүн жакшы көргөн жумушун аткарып атса, рахат кылып аткарат да. Бул мен үчүн бактылуу. Анан бизде деген мындай блиц суроолор деп коет го. Ошондой суроолорубуз бар. Макул. Бул жакка кыска, так же ооба жок менен да жооп берсеңиз болот. Кыргызстандагы эң сулуу актер. Кыргызстанда Бизде актер жок, андай дебейсизби? Мурунку актерлорду айта берсем болобу? Ооба, негизи эле сиз ойлогон Кыргызстандын кандай тарыхында болгон сулуу актер. Симон Кулчокморов. Жайнабы же Зыйнатпы? Жайна. Демек сүйүп турбайсызбы дебейми? Кыргызстандагы эң күчтүү актриса. Эң күчтүү актриса, андай көп өтө. Арина Исакова, Назби Айдарова. Ушу эки актрисаны айтып турайын. Бигайым Асанакунова жакшы ойнойт, жакшы актриса. Бул жаштардан эле айттым. Кааласаңыз улуулардан айткам. Жок, негизи бирөөнү айтсаңыз деле болот. Айырмасы жок. Ушулар боло берсин. Сиз кумир туткан актер. Том Харди. Эң мыкты режиссер. Кыргызстанда анан дүйнөдө. Кино чөйрөсүндө же театр чөйрөсүндө? Кинодо. Насирдин Кудайбердиев. Дүйнөлүктөн Тарантино. Акчабы же атактуулукпу? Атактуулук. Өмүр бою бай жашообу же бактылуу жашообу? Бактылуу. Өзүңүздү мыкты актёрмун деп эсептейсизби? Жок. Эң оор роль экрандагыбы же жашоодогубу? Жашоодо. Кайсы эмоцияны ойноо эң кыйын? Мен үчүн жаш чыгарган. Акча үчүн роль ойнойт белеңиз. Эгер өзүм каалабасам, каалаган ролду. Жок, негизи эле акча үчүн. Акча үчүн эле ойногон да, мындай орусча айтканда не с желанием, акча үчүн. Жок. Кайсы каарманыңыз сизден акылдуу? Ар бир каарман. Кандай каарманды таптакыр ойнобойсуз? Пропагандалган жана ЛГБТ сыяктуу. Жашоо жок, буну бердим. Сиз кечирбеген нерсе? Алдоону кечире албайсыз. Адамдагы эң жакшы 3 сапат. Адам болгону биринчиден. Зыян алып келбей турган адам. Мээримдүү. Ушуну айтышыңызды эмнегедир билип турдум, билбейм. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин подкастыбыз 1 сааттан буйрса ашты. Биз толуктай түрдө баягы Эрбол мырзаны ачып бердик деген ойдобуз. Дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергениңизге. Чакырууга чоң рахмат. Анан башында биз көрүүчүлөрүбүзгө убада бердик эле. Биздеги баягы жаңы салт болуп аткан, ал салттын баштоочусу сиз болуп атасыз буюрса. Анан ошол кандай белек ыйгарасыз? Көрүүчүлөргө мындай кылайлы анда. Эгер белек болсо, менен кошо жабык көрсөтүүгө бир киного баруу. Ушундай белек кылайлы. Демек, бизде шарт мындай,
ушул подкасттын алдына YouTube каналыбызда өзүңүздүн ой пикириңизди жазыппы же кандайдыр бир комментарий жазып, албетте жакшы комментарий болуп, анан көп ошол комментарий көп лайк топтосо, буюрса Эрбол мырза менен жабык көрсөтүүгө чогуу барып келүүгө мүмкүнчүлүгүңүз болот. Сиздер ошол өзүңүздөрдүн жазган комментариңиздерден жакшы лайк топтой алсаңыз, балким Чочун киши 3 тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө Эрбол мырза менен чогуу барышыңыздар мүмкүн. Андыктан жакшы комментарийлерди жазып, жана дагы туугандар дейбизби, тааныш билиштерден баягы лайк чогултуңуздар. Ошону менен биздин подкастыбыз аягына келип жетти. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин көрүүчүлөргө каалоо тилегиңиз болсо айтып койсоңуз болот. Сиздерге чоң ыраазычылык, чоң рахмат. Ушинтип мени колдоп, анткени ар бир ушундай подкаст болгондон кийин ушуну айтып чыгам. Эгерде көрүүчүлөр болбосо, анан Кудай каалабаса, бир да жылдыз, бир да актер болобу, ырчы болобу эч ким чыкпайт эле. Ошондуктан чоң ыраазычылык. Чоң рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, бизге катталып, жактыруу белгилерин калтырганды унутпаңыздар. Албетте бул биздин каналыбыздын өнүгүшү үчүн, дагы да мындан тышкары укмуш бир подкасттарды тартуу үчүн сиздер тарабынан колдоо деп билебиз. Андыктан сөзсүз жактыруу белгилерин калтырып, ой пикир жазганды унутпаңыздар. Сиздер менен кайрадан мен Нуркыз Мерланбекова болдум. Саламатта калыңыздар.